Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар бизге элдик көзөмөлгө бүгүн бир эжекебиз чалып, акырынчы байке. Эжекебиз чалып, биякта мени көзгө чаап кетти. Милицияга заявление жазсам карап айтат деп кайрылуу кылды эле, анан жаңы эле келип жолуктук. Эжеке, өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, анан эмне көйгөй болду айтсаңыз? Окуяны кыскача. Менин атым Лачин Жунушова. Лачин Жунусова? Жунушова. Каяктын тургуну болосуз? Тоңдун, Баканбаевтан. Баканбаев айылынын тургунусу, Ооба, Баканбаев айылынын тургунумун. 13-үндө ушу мамам менен учурашып алып, 15-күнү Москвага кетейин деп бардым эле. Мама менен учурашып келгенден кийин светимди кыйып кеткен экен. Үйдө отурсам бир бала келди. Шумкар такси чакырдыңар беле деп. Жок десем чыгып кетип, кайра келип, эшикти илип алып, мен менен жатам деди. Каршылык көргөзсө, зордуктайм деди. Ооба, зордуктайм деди. Каршылык көргөзсө, мени көзгө чапты. Ошо дедин, мен эртең менен өзүмө келсем, бала менин жанымда жатыптыр. Сизди зордуктап салыптырбы? Ооба. Кийимим баары айрылган. Анан мен ал баладан качып чыгып, скорый менен милиция чакырдым, скорый келип, больницага барып жаттым. Анан бул ошондо 13-чү эмнеде болуп атат? 13-күнү баргам. Январда эмеспи? Январ 2021-жылы. Анан 14-күнү эртең менен больницага жаттым, Баканбайдын больницасына. Скорый менен барып жаттым. Скорый менен барып жаттым. Анан аяктан милициялар келип, арыз алышты менден. Көрүп атабы өлө киши? Анан кийин алар 5 күн жатып туруңуз ушул жерге деп жаткызышты. Жанагы балыкчыга барып эмесинен өтүп келдим. Экспертизадан өттүңүз? Ооба, өттүм. Ошол чыкпай эле деп аякта 5 күн жаттым. 20 күнү өзүм бардым Баканбайдан 4 күлгө. Барып арыз жаздым. Ошондо араң компьютерге киргизишти да, компьютерге жазып. Андан чыгып алып, кайра Баканбайга жөө келип, прокуратурага барып жаздым. Анан көчө жок, мурдагы аркы күнү келгенмин Бишкекке. Акчам жок, квартирамды сдавать эткенмин, бара турган жерим жок, тууган тушкандар карабайт экен. Анан келип больницага жатайын десем, тергөөчү Замир деген бала, кайра келиңиз тергөөчөккө. Бияка келиңиз, тергөө иши жүрүп атат деп чакыргандан кайра Баканбайга бардым. Баканбайга барып, тергөөдөн өтүп, кайра бияка келип, көчө эртең менен республиканскийге жатайын десем, палатага киргизишти эле, барып көзүн көргөз деп көргөзгөнү барсам, аякта айтты, көзүңүз 100% гарантия жок, көрө албайсыз, карап калыптыр деди. Анан эмне болуп калды деп? Кара, кичинекей карасы агып калыптыр деп. Кареги агып калыптыр деппи? Анан ал жана Кудурет көз дегенге жөнөткөн. Бүгүн бардым, бүгүн барсам 2 февралга жазды. Бир көрүп сураганына 3000 сом алат экен. Тиги жана сиздин көзүңүздү чыгара кашайта чапкан эме камалдыбы? Камалбай эле, ошо жанагы опер менен тиги тергөөчү эле мынтип эчип камап салгыла десем деле болбойт. Ким деген бала экен? Аты жөнү билиндиби? Ал бала деген Куат деген бала экен. Менин үйүмдүн ары жагында эле жашайт. Мамасы менен мурун группалаш болуп окуганмын. Ошол Баканбаевда училищада. Айзада деген. Атасынын аты Кубанычбек. Буга эмне деп жооп бересиңер, урматтуу Баканбаев айылынын Тоң районунун прокурору, тергөөчүлөрү көзүн кашайта чапса, өзүн зордуктаса, анан тиги жана Кубат деген бала жүрөт дейт, дагы эле дардаңдап көзүн кашайтып коюп. Жакшыбы ушул? Урматтуу мекендештер, мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына акыбал ушундай. Бүтүндөй жерлерде карапайым элдердин көзүн кашайта чабат, аларды зордуктайт. Анан биздин продажный соттор менен прокурорлор, милициялар эч чара колдонбойт. Чубайлар беле. Ошол күнү эле мен менен кошо дагы бир келин барган милицияга. Аны дагы 4 баласы бар экен. Бир көзү караколго жумушка кеткен экен. Ошого окшогон бала терезесин чагып кирип зордуктап, анын көзү биягы көк бала. Урматтуу Курманкул Зулушевич, угуп атасызбы, бияктын көйгөйүн угуп атасызбы? Караңызчы, көзү агып түшүп калыптыр. Ошонун көзүн кашайткан кашактар бүт бары сүйлөшүп алып жең ичинен маселесин карабайттыр. Эми бир мыйзам чегинде териштирип мындай карап коюңуздарчы, сураныч.
Bu Kırgızstanda adam var mı ya? Kaçan mıyzamdуулuk ornoyt, kaçan tetti kaşakların gözünü birdeme göstörü açılat. Je uşinti ele çortamandardı göstörün kaşaytı bana zorduktay verse bolovu. Siz telefon numarınızı aytıp konuşuyorsunuz. C305 He. C305 90 92 93. Görüp atasızlar mına. Mına bizde uşunday mıyzamsızlık, adiletsizlik. Dağı delettigi kaşaklarının göşü açılbayıptır. Uğu atasыңар bay, göldün, sottoru, prokurorloru, gubernator, urmatlı gubernator. Mına o karındaşыңızga bir артынан түшүп жардам берип коюңуздарчы. Нышанов, угуп атасыңбы? Прокурор болуп иштеп атасың да ошол жакта. Уктуңбу маселени? Сенин районуңда болуп атат. Sen областтың смотрящий эмес белең. Ne? Boldu mekendештер. Бул элдик көзөмөл өзүн көзөмөлүнө алды. Эжеке азыр ыйлабай эметип туруңуз. Сизге чалат болуш керек азыр. Жана тиги Баканбаевдин тергөөчүсү ким деген эме дейсиз? Бек деген бала экен. Фамилиясын билбейсизби? Фамилиясы телефонунда бар. Ай, Бек угуп атасыңбы? Тиги камкордук кама. Замир. Замир менен Бек. Же алар менен чогуз көбөрдосуңар силер. Эмне деген жорук бул? Эмне деген жорук? Адамды кашайтып, зордуктап койсо да ал бойлада жүгүрүп ойноп жүрөт. Дагы бир 2-3 кишини зордуктап ийсе керек андан бери. Карабайсыңарбы? Чара колдонбойсуңар мыйзам чегинде.